Ош ТВ телеканалының эфирдегі уақытысын жаңалықтар программасы улантат. Студияда мен Алмагүл Эркебайқызы. Амансыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарыштан кыскача. Кара суунун Бешмерген жайлоосунда Саламош 2026 аталышындагы эл аралык туристтик фестиваль өттү. Бюджеттин бир 8%-на чейин алып келип берет. Туризм багыт, тейлөө багытычы. Биз өзүбүз сервистик мамлекет болуп атабыз да. Криптовалютага алмашчу доллар, ири суммадагы алдамчылыкка шектелген чет өлкөлүк жаран изделүүдө. Эми жарандар үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орното алат. Кадимки балырдан жер семирткич жасаса болорун билет белеңиз. Программанын жүрүшүндө жаш ойлоп табуучунун эмгегине токтолобуз. Үчүнчү бөлүп алгандан кийин булар уже таза культура болуп эсептелет. Үчүнчү баланы да сүрөт беребиз. Буларды уже кийин чоң юмуштарга эгебиз. Ошентип алар көбөйөрөт. 3 күндүн ичинде ошентип даяр болот. Саламош 2026 жет эл аралык туристтик көргөзмөсү Кара Суу районундагы көз жоосун алган Бешмерген жайлоосунда өттү. Табигый кооз аймакта уюштурулган этно-фестиваль кыргыз элинин бай маданиятын, каада салтын жана туризм мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу максатында уюштурулду. Иш-чарага ондон ашуун өлкөдөн туризм тармагындагы уюмдардын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Фестивалды кийинки жылы өткөрүү үчүн эстафета Каракулжа районуна өткөрүлүп, расмий эн белгиси тапшырылды. Кара Суу районунун Бешмерген жайлоосунда Саламош 2026 эл аралык туризм фестиваль болуп жатат. Мында коңшу өлкөлөрдөн келген атайын делегациялар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө атайын 5 спорттун түрү менен конкурстар дагы өткөрүлдү. Мындан сырткары Кыргыздын улуттук баалуулуктарын даңазалаган оймо чиймелер, ошондой эле кыргыз оюндары өткөрүлдү. Бул фестиваль өлкөнүн эл аралык туристтик кызматташтыгын кеңейтүүгө жана аймактарга инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк түзөт. Учурда Ош облусунда туристтер үчүн шарттар жакшырып, эко-туризмге көңүл бурулууда. Иш-чарага ондон ашуун өлкөдөн туризм тармагындагы уюмдардын өкүлдөрү келип, кол өнөрчүлөрдүн жарманкасы уюштурулду. Кооз табияттагы бул этно көргөзмө кыргыз элинин бай маданиятын, каада салтын таанытуу максатын көздөйт. Туристтик зоналарда ошолордун баалары дагы мындай бизде кичипейил болуш керек, өзүнүн бир нормасы менен болуш керек. Анткени биз туристтерди качырып албайлыбыз дейбиз. Бүгүнкү күндө туризм ушу мамлекеттин түшүп аткан фондунун 8%-га чейин ушу республикалык бюджетти берет. Ошон үчүн биз туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Бул аябай чоң көрсөткүч. Мен кыргыз элинин баарын чакырып келдим. Өзүбүздүн элди, өнөктөш элдерибиздин баарын ушу бизге Ош областына туризмге келип кетүүсүн суранып келет элем. Буга чейин тоолуу аймактарды эс алуучу жай катары пайдаланууга уруксат берилбей келген. Бирок Кыргызстан сервистик өлкө болгондуктан жаратылышы кооз аймактарды өнүктүрүп, туризм тармагын жакшыртуу чечими кабыл алынган. Анын негизинде экономика жакшырып, жергиликтүү тургундар иш менен камсыз болууда. Убагында уруксатта бербей келгенбиз, тоолорду басып коет депчи. Азыр эми терең түшүнүк болуп, анткени бул туризм биздин элибиздин турмушун оңой турган, жерибиздин даңкын чыгара турган багыт болуп атырбайбы? Бүгүнкү күндө дүң продукциянын 5%-тен жогорусу ушул туризм алып келип берип атат. Бизгечи бюджеттин бир 8%-на чейин алып келип берет. Туризм багыт, тейлөө багытычы. Биз өзүбүз сервистик мамлекет болуп атабыз да. Иш-чаранын алкагында облустун бардык райондору тарабынан тигилген боз үйлөр жана аларды уюштурган этно жарманкелер көрсөтүлдү. Анда элдик каада салттар, улуттук оюн-зооктор келген делегацияларга тааныштырылды. Ошондой эле салбурун жана фольклордук таймаштар уюштурулуп, келген меймандар Бешмерген жайлоосунун табигый кооздугу менен таанышты. Жүндөн жасалган бардык буюмдарды, өрмөктөрдү, шаарларды, шырдактарды алып келдик. Жүн жууркандарды алып келдик. Бул фестивалдын бизге пайдасы бир эле сатуу эмес, чет мамлекеттен келген туристтер менен байланышып, алар менен дагы өнөктөш болууга шарт түзүлүп атат, аябай сонун өтөт. Аталган эл аралык туризм фестивалы быйыл 7-чи жолу өткөрүлүүдө. Өткөн жылы туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программада кабыл алынган. Анда 9 артыкчылыктуу багыт аныкталып, ички дүң продукциянын үлүшүн 7%-га чейин көбөйтүү максатталган. 2027 жылы фестивалды өткөрүү укугу эстафета катары Каракулжа районуна берилип, фестивалдын расмий эн белгиси тапшырылды. Быйыл Кыргыз Республикасында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот.
ушул биз ойлоп жатабыз, ушул иш-чара дүйнө жүзүндөгү ошо туристтерди тарта турган бир магнит болот деп. Анан 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга 10 миллиондон ашык турист келди. Биз эми дагы мындан көбүрөөк келет деп күтүлүүдө. Анткени быйыл Кыргыз Республикасы Шанхай кызматташтык уюмунда дагы төрагалык көрсөтүп келе жатат. Ошонун алкагында дагы көптөгөн иш-чаралар өтүп атат. Салам Ош фестивалынын алкагында келген өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен облус жетекчилеринин жолугушуулары дагы өттү. Анда тараптар туризмди өнүктүрүү багытында пикир алышып, тармактагы шарттарды жакшыртуу маселелерин талкуулашты. Белгилей кетсек, 2025-жылы бул эл аралык көргөзмө Ноокат районундагы Каракой жайлоосунда өткөрүлгөн. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Кыргызстанда 2030-жылга чейин өзгөчө кургулуучу жаратылыш аймактарынын көлөмүн 30%га чейин жеткирүү пландалууда. Учурда өзгөчө кургулуучу аймак өлкөнүн 11%дан ашыгын ээлейт. Ушул күндөрү жаратылыш парктары башкаруу жана пайдалануу тартиби жөнүндө жоонун долбоорун иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Документ мамлекеттик жаратылыш парктарын пайдалануу тартипке келтирүүгө, экологиялык коопсуздукту камсыздоого, табигый ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана ченемдерди эл аралык стандарттарга ылайык келтирүүгө багытталган. Парктардын аймагында 4 режим белгиленет: курук экологиялык турукташтыруу, туристтик рекреациялык жана чарбалык ишмердүүлүгү чектелген зоналар. Ажылык сапардын процесси санариптештирилет. Бул тууралуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин төрагасы Талантбек Ташыбеков билдирди. Анын айтымында, ажылык сапарга бара тургандар каттоодон өтүп, акча төлөөгө чейинки бардык процесс электрондоштурулат. Бул үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыгат. Эми кадимки балырдан жер семирткич жасалат. Ош технологиялык университетинин студенти Мухаммед Алиджанов балырдан минералдык зат өндүрүп, окуу жай менен бирге сатка чыгаруу алдында турат. Ал жергиликтүү суу сактагычтардан жана көлмөлөрдөн чогултулган жашыл балырларды атайын лабораториялык шартта кайра иштетүү аркылуу өсүмдүктөр үчүн эң керектүү органикалык азыкталган. Кадимки химиялык жер семирткичтерден айырмаланып, топуракты ууландырбайт, тескерисинче анын кунардуулугун калыбына келтирет. Кененирээк кийинки материалда. Кадимки жашыл балырлар эми айыл чарбасына жер семирткич катары пайдаланылат. Ош технологиялык университетинин студенти Мухаммед Алиджанов балырдан минералдык жер семирткич өндүрүп чыкты. Ал алгач сыноодо колдонуп, бир нече ай бою өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрүнө тажрыйба жасап көргөн, жыйынтыгында түшүмдүүлүк жогорулап жана өсүмдүккө пайдалуулугун байкаган. Ооба, биз сынап көрдүк. Негизинен биз эми жаңы өстүрүлүп кетип аткан көчөттөрдү өстүрдүк, болгарский жана помидорлорду өстүрдүк. Аларды өстүргөндө биз кандай эмелерди байкадык. То есть алар мындай жери тез кургап калбайт да. Булар кургандан кийин ал жанындагы мындай влажностьты сактап турат да. Еще буларга тез өстү, анан кургап калбады жеричи. Берги жөн сууга караганда булар менен өстүргөн өсүмдүктөр тез өстү. Бул ачылыштын уникалдуулугу анын экологиялык тазалыгында. Химиялык жер семирткичтерден айырмаланып, жерди бузбай, тескерисинче анын кунарын калыбына келтирери лабораториялык изилдөөлөрдө аныкталган. Учурда өнүм убактылуу даярдалган күнөсканада табигый жол менен өндүрүлүп, ар бир 3 күндө минералдык жер семирткич даяр болуп колдонулууда. Курамында ошол бизге керектүү биологик витаминди камтыган балырларды бөлүп алабыз ушул мына чач кепетилдерге. Ушинтип мындай болуп көрүнөт. Ушинтип бөлүп алгандан кийин булар уже таза культура болуп эсептелет. Ошентип аны өстүрө беребиз. Буларды уже кийин чоң емкустарга эгебиз. Ошентип алар көбөйөрөт. 3 күндүн ичинде ошентип даяр болот. Лабораториялык сыноодон өткөн бул долбоор эми чоң өндүрүшкө багытталганы турат. Студент өзү билим алган Ош технологиялык университети менен биргеликте өнүмдү массалык түрдө чыгаруу жана рынокко алып чыгуу аракеттерин көрүүдө. Бул өстүрүү боюнча ушундай сунуштап эмелдик. Негизинен бизде азыр ушу масштабтык өлчөмгө өтүшүбүз керек. Биздин максатыбыз бул буйруса тез эле болот. Ошондо буйруса бир сутканын ичинде 250 литрден 300 литрге чейин өлчөмдөгү биз продукцияны чыгарсак болот.
Андан кийин болсо ошол тиешелүү мамлекеттик структуралар менен байланышып, департаменттер менен сүйлөшүлүп, мына келишимдер түзүлүп, анан ушу биздин университет буну даяр биологиялык препарат катары сунуштайбыз деген. Ошондо деген биздин продукция бул жанагы сертификациядан өтүш керек. Андан кийин биздин планыбызда дагы патент алабыз буга. Бул өзүбүздүн ошол препаратыбызга патент алсак, анан сертификаттан өтсө, анан кийин уже негизинен баасы коюлат. Дагы бир топ ушундай бир процедуралар бар экен. Ошолордон кийин анан ошо саттыкка коюп, ошо фермердик чарбаларга сунуштайбыз. Мында чийки зат катары өлкөдөгү көлмөлөрдөн, дарыялардан балырлар чогултулуп, кайра иштетүүнү өтүп, эң керектүү өсүмдүк үчүн органикалык азык бөлүнүп алынат. Балырлардын түрлөрү өтө көп. Бизге болгону ушу эки балыр менен иштесек бизге жетиштүү болот. Бул флорелла балыры, анан кийин синедес. Ушинтип монтип көлчүктөн жыйып келишет. Анан кийин биз буларды алып келип, буларды микроскоптон текшерип, анан кийин бизге мынасы керек экен деп алып келип, анан кийин ошону көбөйтө баштайбыз. Дүйнөлүк айыл чарбасында балырлардан айрыкча спирулина жана хлорелла сыяктуу түрлөрүнөн жер семирткич жасоо эң кирешелүү жана заманбап багыттардан бири. Мындай өнүмдөр чет өлкөлөрдөн абдан кымбат баада импорттолуп келет. Ал эми Ошто иштелип чыккан бул өнүм толугу менен биздин климатка жана топурактын өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылган. Анан буларга дагы көбүрөөк мындай биомассаны бериш үчүн буларга газ беребиз, CO2 газын беребиз. Алмагүлерке багызы, Тимурлан Эрнис уулу, Оштова. Магний, калий, фосфор деген. Кыргызстанда эми үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орнотууга мүмкүн. Айыл чарба министри Эрлис Акунбеков күн панелдери үйдүн муктаждыгы үчүн электр энергиясын өндүрүп, борбордук тармактан керектүүнү азайта турганын айтты. Ашыкча өндүрүлгөн электр энергиясын мамлекетке жогорулатылган тариф менен сатууга болот. Жеңилдетилген каржылоо программасы 12 майда кабыл алынган. Ага жеке сектордагы тартууларын кошумчалады. Ош шаарында жүргүзүлгөн масштабтуу бузуу иштеринин натыйжасында болжол менен 1000 турак үй жабыркап, 7000ден ашык адамдын жашоосуна терс таасир тийген. Бул тууралуу калаада өткөрүлгөн турак жайды коомдук керектүүлөр үчүн алып коюунун баасы 1 жылдан кийинки жашоо аттуу форумда талкууланды. Анда бүгүнкү күнгө чейин айрым тургундар толук компенсация ала албай келгени айтылды. Ал эми кээ бир жарандар жаңы турак жайларына тиешелүү документтерди алууда олуттуу кыйынчылыктарды баштан өткөрүп жатышкандыгы белгиленди. Иш-чарага мамлекеттик жана муниципалдык органдардын өкүлдөрү, эксперттер, укук коргоочулар, эл аралык жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле жергиликтүү тургундар катышып, бул иштер боюнча комиссия түзүлүп каралмай болду. Жалпы 2025 жылы 750 үй ураган. Бул алардын арасында толук ураган менен жана жарым жартылай ураган үйлөр бар. Үнүн жана ошол үй бүлөлөр ошол былтыртан бери же компенсация ала албай, же жаңы көчүрүлгөн үйгө документтерин ала албаган, ошол үй бүлөлөрдүн проблемасын айтып чыктык бүгүн. Анан биздин сураныч эми жанагы аярылуу тизмелердин немесине, аярылуу үй бүлөлөр деген тизмеге турак жайы бузулган үй бүлөлөрдү дагы тизмеге киргизүү талап пайда болду. Бишкек шаарынын тургуну белгисиз чет өлкөлүк жаранга алданганын айтып, милициядан чара көрүүнү өтүндү. Борбор калаанын ички иштер бөлүмү билдиргендей, 19 апрелде Абдрахманов көчөсүндөгү акча алмаштыруучу жайлардын биринде алдоо жана ишенимге кирүү жолу менен 101.459 USDT өлчөмүндөгү криптовалютага алмаштыруу шылтоосу менен анын $100.000 алып кеткен. Бирок келишим ишке ашкан эмес. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 290-беренеси өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө уланууда. 21 майда Бишкек шаарында 8 унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Кырсык болжол менен саат 13:30 чамасында болгон. Анда Mercedes-Benz Actros үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын айдоочусу Фрунзе жана Абакан көчөлөрүнүн кесилишинде 7 жеңил унааны сүзүп кеткен. Айдоочу казак жаран экени маалым болду. Учурда кайгылуу кызматы жеринде жол кырсыгынын себептерин тактоо иштерин жүргүзүүдө.
Ош шаарында Бакай бизнес форум долбоорунун алкагында белгилүү ишкер Айбек Жаңгазиевдин катышуусунда ишкердик боюнча тренинг өттү. Ага шаардагы тамактануу тармагында иштеген ишкерлер катышып, тажрыйба алмашышты. Иш-чарада Борбор калаадагы алдыңкы тамактануучу жайлардын негиздөөчүлөрү конок лекция өтүп, ресторан бизнесин өнүктүрүү боюнча кеңештерин бөлүштү. Аталган банк ишкерлерди ар тараптуу колдоого алып, бизнес үчүн жаңа мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келет. Почему под эгидой Бакайбанка? Потому что Бакайбанк в первую очередь заботится о предпринимателях Кыргызстана. Ош шаарында Бакай бизнес форум долбоорунун алкагында белгилүү ишкер Айбек Жаңгазиевдин катышуусунда бизнес тренинг өттү. Ага Борбор калаадагы алдыңкы ресторан жана кафелердин негиздөөчүлөрү спикер катары чакырылып, шаардагы коомдук тамактануу тармагында иштеген ишкерлер менен тажрыйба бөлүштү. Алар бизнес жүргүзүүнүн ийгиликтүү ыкмалары, кардарлар менен иштөө жана тейлөө сапатын жогорулатуу боюнча кеңештерин беришти. Я также являюсь амбассадором Бакайбанка совместно. Бакайбанк менен биз биргеликте 2 жылдан бери ар 2 жума сайын Бакай бизнес эртең мененки жолугушууларын өткөрүп келебиз. Ага өлкөдөгү эң белгилүү жана ийгиликтүү ишкерлер чакырылып, өздөрүнүн тажрыйбасы жана билими менен бөлүшүшөт. Бакай бизнес багыты эң биринчи кезекте Кыргызстандагы ишкерлерге кам көрүп, алар үчүн эң пайдалуу кызматтарды, форумдарды, билим берүүчү жолугушууларды жана бизнес эртең мененки жолугушууларды сунуштайт. Бизнеса развивать предпринимателей Кыргызстана. Бүгүнкү күндө Бакай жөн гана банк эмес, ал кыска убакыт ичинде өзүнүн экосистемасын түзүүгө жетишти. Учурда банктын камсыздандыруу жана туризм сыяктуу компанияларда иштеп, кардарларга сапаттуу жана ыңгайлуу кызматтарды сунуштап келет. Ошондой эле банктын бизнес платформасы ишкерлери үчүн ишенимдүү жардамчы катары кызмат кылууда. Мындан улам банк тарабынан бизнес форумдар жана пайдалуу тренингдер байма-бай уюштурулуп келет. Страховой компаниябыз бар, Бакай Travel, Бакай Store деген маркетплейстерди ачтык. Биздин кардар жөн гана колдонуп, банк катары колдонбостон, болгон кызматтар тегерегинде болсун деп, бир жерден кызмат алсын деген үмүттө биз багы чоң экосистеманы өнүктүрүп жатабыз. Андан тышкары Бакай бизнес платформасын бул биз бизнесменге жөн гана партнер болбостон, мындай жакын, чоң жардамчысы, мындайча айтканда, эми мындай жакын дос катары, банк катары эмес, союзник бололу деп жатабыз да. Ошондой максатта ушундай чогулуштарды өткөрүп жатабыз. Тренингке катышкан спикерлердин айтымында коомдук тамактануу тармагында ийгиликке жетүү үчүн ишкерлердин туура ой жүгүртүүсү жана чечкиндүү кадамдары маанилүү. Ага катар ишенимдүү банктар менен кызматташуу бизнести өнүктүрүүгө чоң жардам берет. Алар Бакай банктын ишкерлер менен тыгыз иш алып барып, тейлөөсүн жогору баалап келишет. Өзгөчө бул жерде мен мындай конкретно тамак ашка эмес, бардык бизнестерге мындай отурчу инструменттер менен бөлүшөм. Бул жерде конкретный мышление боюнча набор персонала, масштабирование, система тууралуу да, ошондой направленияларда да. Бизнес форумга шаарда коомдук тамактануу тармагында иштеген 300гө жакын ишкер катышты. Алар тамактануучу жайларды өнүктүрүү боюнча пайдалуу маалыматтарды алышты. Катышуучулардын арасында бул тармакка жаңыдан кадам таштап жаткан жаш ишкерлер да болуп, кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Кстати, меня зовут Жасмина, я из Каусар Резорт. У нас скоро бассейн открывается, будем вас всех. Бүгүнкү форум биз үчүн айрыкча пайдалуу кеңештерге бай болуп атат, анткени биз бул бизнесте жаңы эле ачкан заведениябыз, 2-3 жыл иштеген. Айрыкча бүгүнкү акбардын спикер акбардан алган билим биз үчүн баа жеткис билим болуп. Мындай форумдар бат-бат болуп турса, ушу ишкерлер үчүн абдан пайдалуу деп ойлойм да. Aslında bizge ошол кафе, ресторан, именно пищевой продукция менен иштеген тамак жасап, сатабы жеп өздөрүнө иштетеби. Ошолорго ылайык сыйрыйлар бизде ата мекенде өндүрүштөр аябай көбөйдү Кыргызстандачы. Бирок биздин ишкерлер көбү сырттан алып келишет да. Ата мекенде өндүрүштү биринчиден билбеши дагы мүмкүн. Же булар өздөрүнүн бир талаптарын айтат, алар может өзгөртөт бир нерселеринчи. Учурда Бакай банк ислам принциптеринин негизинде да кызмат көрсөтөт. Кардарлар үчүн мурабака жолу менен унаа алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Өткөн жылы банк өлкөнүн түштүк аймагында өнүгүү системасы аталышындагы 4 күндүк бизнес форум өткөрүп, анда ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөр жана санариптештирүүдөгү өзгөчөлүктөр тууралуу маалымат берилген. Улубай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары.
Мына ушундай маалыматтар жаңылыктардын негизги топтомунда болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.